улкунуп, Ерман аскерди кагышка, Торчар менен булкунуп, Комокойлу сыр найза, колой түбөйдөң аштады, коркуп колтук ачпады, найза сынганга чыктады, алышка келген балбанды. Ошондо коёндой гана жерге ыңыктады бең, деп айгай салганда, айгайлап манас калганда, 700 экен балбаны, жетип манас канкоруң, айта уйта дегиче, ачып көздү жумганча, 12 балбан сулады, бадана чам балбаны, өлүп жата сырайып, күрмө кийген балбаны, өлүп жата тырайып, белгүлүң өлүп, кан өлүп, кездешкендин бары өлүп, бузуктун бары тыйылып, жылкыным гана бары жайылып, баласын эри кочкунун бир дүмөктү салууга, ой манастың алып барууга, ою кетти кысталак, атасы тоодой чоң жинди, атаңдын көрү дүнүйө, жиндилигим ким билди, көзү көрдүн оозундай, көргөндөрдү соргудай, мурунунун тануусу, бурулушкан жылга буткулдай, ой. Азамат, рахмат. Мына улуу Манас атабыз менен баштаганыбыз Кыргыздын сыймыгы, Кыргыздын руху, түгөнбөс кенч дүнүйөсү, байлыгы. Мына бүгүнкү жаштарыбыз менен келип, жаштарымды силерге таанытып, дагы бир жол өнөрүн көрсөтүп, таанылгандар болсо дагы бир жолу билинип, өнөрүнө өнөр кошулса экен, ушулар элге таанымал болсо экен, биздин артыбызда кыргыз элге ордубуз бош болбой, жаштар чыкса экен деп тилечү элек. Кудайга шүгүр, мына улуулардын тилегин берип, мындай улан кыздар чыгып жатат. Кана эми комузуңар даяр, колдо күйрөнүп турат, өзүңөр да араңып турасыңар, эми баштагыла бир четинен. Агайым башта десе баштайын, баштоодон алгач шашпайын. Атайын келип турган соң алтос болсо да какшайын. Бул жылы маданияттын ыры деп, ой маданияттын сыры деп, маң бастык жакшы эле маданияттын жылы деп. Бирок маңкай байлы кечкеле маданияттын да чыры көп. Кай жерден ыйман бар болсо, ал жерде Кудайдын берер сыйы көп. Ал эми кай жерден ыйман жок болсоң, ал жердин билем ыйы көп. Мунун айтып жатканым себеби, бир кезден Осмон кул менен бир жүргөн, ордодон элдин күлдүргөн, Ысмайыл менен бир жүргөн, Ырыстуу келди күлдүргөн, Ырыстуу келди сүйдүргөн. Мында Замирбек деген агайым, агайын элим дагы бар, ал түгүнү тынбастан чарчабай турган жагы бар. Бирок маңдай тер менен албетте далай наамдардын ал деле анындан айта турчу жагы бар. Бирок мунун айтканымдын себебин эстебес, атам айткандай азыр 2-3 ырдап койгондун эл артист деген наамы бар. Ардагым Замирбек агайым, Кыдырдын элдин далайын, жаныңда туруп бактылуу жаңшайын комуз чалайын. Анткени Замирбек агайымдын деми бар, маңдайда нурлуу өңү бар. Алато кыргыз эли бар, 7 дуан жери бар. 7 дуан дегенимдин себеби, бул Сары Өзөн чүй деген жердебиз, ардактуу сонун төрдөбүз. Ал эми Ысык көл деген кандай жер, ыйык суусуна жуунуп, ой балким ачса курсагың, балыгын жейсиң кууруп. Ой Талас деген кандай жер, кечке фасоль багам деп кебетен кетет тууруп. Бирок камп айтат күлчө тай менен камырын колго жууруп. Ош Жалалабад баткен кандай жер, алар жакшысын сыйлайт туу кылып, жаманы качат куулуп. Нарын деген кандай жер, ой биримдигим уштумдай, биринде жок куулук. Таман чыкма жылкыдан тарсыят чучук буулуп. Коногу келсе дароо эле кородон коюн сууруп. Кадырлууң ой Кыргызстанда, дегеле калганга шүгүр туулуп. Азамат. Бале.
Ардактуу кыргыз калайыгы, сен да бул дүйнө коногу, биз да бул дүйнө коногу. Атайын келип турган соң айтылсын акын сободо. Төкмөлөр келсе төр бошот, бирок төрүңдү самап не кылам ой. Улутум үчүн кызматка калкым улагаңда эле болоду. Ой түке. Азаматсың. Ата сизде тулпарлас чыкпас өрөндөн, тулкуңуз ырга бөлөнгөн, учурашы вырдама улуудан калган жөрөлгөн. Алдың аңырдап кетеле, ак батага бөлөнгөн, ардактуу ата сиз барсыз, өнөрлүү жолдо көгөргөн, биз дагы басып өтсөккен, өнөрлүү деген чөмүрдөн. Талайлың ата бар болгун, таңдайга бермет чөгөргөн. Азамат. Бүгүн жөлөнөр сизде юстум бар, сиз таткан суудан жуткун бар. Жаныңа келген балдарың, буйрусаң алып чыгат учкундар. Күн сындуу тиип илебиң, күйлөнүп турат жүрөгүм. Талантынан таталы, талантың ырды мүрөгүм. Бүгін астыңыздан жолуқты қарачың, асмандан күткөн тилеги. Емің ыр болсын атаң ырыңдай, сыр болсын ата сырыңдай. Көчмөндөр ойыны сыяқты, көп болсын элге бурулмай. Тастықтап жазған өз атын, дайым жыл болсын тарых маданияттың жылындай. Эфири маданияттын эсимден кетпейт кылымдай. Алдыңан учураштым мен атаң, эмиң арманым болбос кымындай. Белгілің ачык айдандаң, ардактуу манап ханданда, алым кул төкмөң артындаң, атабыз замир калганда, мына дөөлөттүү болуп карганда, жетимиштерге барганда, үмүттүн үлгүсүн берген атабыз, бүгүн үмүттүү биздей балдарга, жалынды жапжаш жигиттей, жарыгын чачып жандарга, эфирден көргөн элимда бүгүн эч качан калбайт арманга. Өтеле биз таң ыраазы, өнөрлөш болуп калганга, биз менен ата чыктыңыз ой, бүгүн эфирден болгон майданга. Рахмат. Кылымдын теңин карыткан, кыргызга күйгөн жарык шам. Алтаны сиссиз төкмөнүн, ак берметырга каныккан. Атанын жолун жолдопсуз сууга таккан арыктан. Ар бир сабың ата кең агарып аткан жарык шам. Ак калпак элиң куунашат, ошоң ырыңы сугуп ардайым. Şu залкардын жүзүн көрсөм деп мен туулгандан бери зарыккам. Саламыны кабыл алыңыз, ошо тайлардын биздей жарышкан. Азамат, кубат. Ой, Замирбек атам кыргызга, сиз жылдыздай болуп жандыңыз. Эл аралап айтышып ата барбаган жерге бардыңыз. Бүгүн эфир башындан акындын барын карачы аттарын тааныштырып салдыңыз. Жалгыз сологой акын мен болсом атымды унутуп калдыңыз. Ой калкам, илгериң элдин шайыры, бул токтогул калык бар пеле.
толкутуп элген ырдаса толук элдин баркеле. Ахалардын шакирти эстекем тукам ашыкем бүтүндөй журттун даңкеле. Замирбек атам карачы төрт акындын артеле. Замирбек акындан кийин төкмөлөр чыкпайт деген бул доомат болчу калп эле. Замикемден кийин карачы кийиктей бутуп бөгөлөп, кийинкилер жүгүрүп, аркардай бутуп бөгөлөп, Амантай байкем жүгүрүп, эликтей бутуп бөгөлөп, Элмирбек байкем жүгүрүп, Жеңишбек байкем ырдаса бүтүндөй эр журт үңүлүп, Азамат аалың ырдасаң агайым эл журт сүйүнүп. Алардан кийин карачы жаштаңдайлар чыгышты, кай бирөөсүн карачың атагын эл журт угушту. Кай бирөөсүн карасам бирөөсүнүн өңү бар, бирөөсүнүн жөнү бар, бирөөсүнүн шамы бар, бирөөсүнүн калы бар. Кудайым берген ыролоп төкмөлүк деген багы бар. Бирөөсүнүн жолу бар, бирөөсүнүн бою бар. Кыргызга кызмат кылсам деп ар бирөөнүн ою бар. Төкмө келсе төргөткөн төгүлө турчу төрү бар, төгүлө турчу тою бар. Анда жаштарың чыктың эфирге жабыла угуп коюңар. Ырдай лексиз көп болду таңдай катып, ыргалы сиз менен маңдайлашып, учурашып турамын атам менен, ушул күн билгендерге кандай бакыт, ушул күн билгендерге кандай бакыт. Таасирленип өзүңүздөн бүлөнөйүн, güçüne süyönöyün. Akbatanız beriniz Atekebay, alkınıp alga çurkap güylönöyün, alkınıp alga çurkap güylönöyün. Aytışam dep gene deyin terdey verdim, Alatonu bir görsem dep tegdey verdim. Tarbiyan ötele köp, bilbegenin üyretiniz mendeylerdin, görmegönün görsötünüz mendeylerdin. Kudayga müň şükür aytıp, kuvanıp jatam men bugün. Jaşoomda karap otursam jakşı gün boldun eň bugün. Antkeni zamandın gördüm zalkarın götörüp jürgön el jügün. Tel toruday tulparsız atake terdetmegen terdigin. Akındık menen tanıtkan ak kalpak eldin erdigin. Oğuzundan takır tüşürböйт omattu kırgız el bugün. Har bir sap koz ırınız artka taştayt uyaltıp alamdın koz jergülün. Ak kalpak el jurt bilişet ataken alamdan dağı kengdigin. Siz menen uçuraşkanım, amandaşıp jatkanım, Atekay ömürde jetişkendigim. Ой, рахмат. Бүгін мені барыңар, мені жашартып қойдыңар ғой. Рахмат. Сен жақсы айттың. Ақындықта илгери Осмонкул Аксакал Кыргызды бияқа қой, Дуңған айылына барып қалып, 40 дуңғанның атын бір сирап шыққанда қайра бияғынан да бияғынан дырдап шықты дейді Жаңылбай. Осы көмдей болмақ аяқта бізде. Бірақ сілерге мен айтайын дегенім чоң рахмат айланайындар.
мени бүгүн жашарттыңар, көңүлүмдү тазарттыңар. Жок дегенде бир 40 болбосо да 50 жашка кайра апарып койдуңар. Ошонун баары силердин ырыңардын демиңер, силерди кырчы кылган мына кыргыз элиңер. Ошо эл бар үчүн жанагы жаштарым айтып аткандай илгери биз жаңырдап чыккан кезде акындык өнөр уланабы, уланбайбы? Болор бекен, болбос бекен, Замирбектен кийин чыгар бекен, чыкпас бекен деген бүдөмүк болгон Кыргыздын оюнда. Бирок эл ич өнөр кенчи дегенден кийин, элдин арасы болгондон кийин акыр өнөр бостор чыгат экен. Мына сиздердей жаштар, улан кыздар чыгып атат. Аракетиңер үчүн Кудайдын берген өнөрүн бөпөлөп баккыла. Баарыңар ынтымакта болгула. Анан эң негизгиси өнөр менен кошо адамкерчилигиңерди ала жүргүлө, менин тилегим ушул силерге. Эми бүгүн берде Калыбек деген жигит отурат. Атабыздын ой булбулун бүгүн бир ырдап берем деп турат. Калыбектен угалан да тамашаны. Toy bulbul gerilip basıp da türlönüp oy. Geliştin kanele dacı paro güldönüp oy. Geyiş gelemenine sal. Oy bulbul gerim apın öyün dönüvey. Oy bulbul güdüresin bulbul kara göz. Üygenden kanna bulbul aytkan söz. Aytamın şattıktın gönü görkü dep. Şаңдандың kanna kurbum erkim dep. Degi kulpunasın totuday. Sen bulbul kuvandırıp yürektü. Ye sana bu kılıp özümde. Oy bulbul karaçı kimden ürettün ha? Buralıp kanna basıp dürülönüp, kantın kanna cüpar güldönüp, ye sana bu kılıp özümde. Oy bulbul buraganlar genin dönüp ah. Азамат. Бул улуулардын чыгармасын аткаруу кыйын, жүрөк керек. Атайдын чыгармасын, Муса аксакалдардын чыгармасын. Калыбек жакшырдадың. Чоң рахмат сага. Талантың өсө берсин. Эми Кубат Карылык деген бир жакшы ырың бар. Ошону бир элге аткарып бер. Бирок эрте киришип атасың Карылыкты, жаштыкты көбүрөөк ырдашың. Баарыбыз билебиз, токтогулатабыз. 60-тан ашып 70-ке барып калган чагында, анча мынча карып калган чагында жаштарга бир насаат кылып,
бир чети эскерип, бир чети кейбирдаган карлык деген ыры бар экен, ошону ырдап берейин. Акындардын бир сөзү бар эмеспи? Ар бир үйдө кары бар, көп жашасын карылар. Карыны сыйлап алалы, анткени эртең картаясыңар баарыңар дегендей, бул ырым баарыңарга бир чакырык болсун, насаат болсун деп карылыга. Жакшы. Ergip bir kesteң ergip bir gana çertkene tok togul mekte sakal agarıp men bugün essiz bir jaştың жоқтодum ителгиңе куштай күлгүн жаш эстесем экинчеле келбейт окшодуң bir keste kayırıp kana çertkene tok togul kara sakalak bolup men bugün kayram bir jaştың жоқтодum карчыгаңе куштай күлгүн жаш кайгырсам кайрылып бир келбейт окшодуң анда жаш балаң элеме балпайган тимелең ак кебесте даңкайган ар түркүн сулуу кыз келин ардагым током келди деп тимелең алыстан мага шаңкайган андагыңе жаштын бири жок азыр ак сакал болду картайган азыр карып калган убагым ой балдар кыла бир турган ишим жок нарын тартып эткелсе чайнай турган тишим жок нары жат деген киши бар ошол бери жат деген кишим жок алтын жаштын барындаң балдар ак үй келе жаккан шамелем адырда эле кырчына талелем ак жибек кийген сулуулар ары тур десе болбостон тимелең асылып калчу бала элем алтын жаштык кеткенден адырдаң оттоп мал болдум агала сакал чал болдум ак жибек кийген сулуунун алтымыштан бирөө жок атүгүл алганым таппай зар болдум бир кезекти карасам ой балдар керүүдө эле кырчына талелем кыз келиндин жанында тимеле көп сүйлөгөн бала элем бул кезекти карасам керүүдөн оттоп мал болдум кебимди таппай дал болдум кемшейген кары чал болдум кыз келинди мындай кой капырай кемпирим таппай зар болдум андаң экели тилиме сүйлөсүн экели тилим өзү жок азыр эскирген добуш эң үндөсүн эсилиң токоң көз өтсөң эскерип барып ким көрөт ошол эңилчек баскан мүрзөсүн элимден кетсем мейличи бирок эркиндең элим гүлдөсүн анда кызыл бир тилиме сүйлөсүн кызыл тилим өзү жок азыр комуска добуш эң үндөсүн кайран токоң көз өтсө кайгырып барып ким көрөт ошол карачым баскан мүрзөсүн калкымдан кетсем мейличи бирок калың бир журтум гүлдөсүн
Kırgız'dan geçsem meyliçi, bürok kılım kale yurdume güldesin. Рахмат. Илгери Ополтоодо Осмон Кулаксакалды айтканда, оюма түшсөң өткөн кез, өткөн жаш, ойлонсом көздө агат жаш, чарчасам да бакырып чакырсаң келбейт кайран жаш деп ансыгандай, жаштыктын азыр кадыр баркын биле турган учур, бирок жаштык менен көп байкабай каласыңар мезгилдин өткөндүгүн. Мына биздин учурга келгенде, анан жаштын ар бир жылын, ар бир күнүн, ар бир саатын эсептеп калган учур болот. Бирок эми ошолорду эскерип ырдап бергениңерге жакшы. Мен дагы бир айтайын дегеним, мына биздин арабызда мен бир 3-4 жолу бардым бул Кытай элиндеги Кызыл Суу кыргыздарына. Мына арабызда Ажыбек Дүйшө уулу отурат, Гүлкайыр кызыбыз отурат, Мамбет Орозо уулу Мамбет отурат. Мына бул дагы абдан жакшы көрүнүш да. Мына өнөрдүн күчү, өнөрдүн керемет ушунда да. Кыргыз кайсы жерде жүрсө да өзүнүн акындык өнөрүн, үч кыл комузун таштабагандыгы бул ошо кыргыздын кыргыз экенин далилдеп турган. Эми тынчтык менен Ажыбек эми экөөңөргө кезек берейин эми. Салтым менен келейин, салгылашам дегендин сазайын колго берейин. Ой бул өзү саламдашпай катылат, сакалым бирден терейин. Жабышасың уйгактай, сени жабырката тебейин. Сен жаң эле бутун көтөрсөң, мен жан баштан нары челейин. Темтең деген баланың азыр терисин сыйрып керейин. Сенің от жақпай тұрып, күйгізіп, қайра мұздатып суыны севейін. Қалчылдаған ақынды қазір қалбырға салып елейін. Ой, сен ойдыңды тепсеп соқсоңды, орынсыз айттың чоқ чоңдып. Чавичидей тап берсем чақчаят көзің тостоңдып. Ордун даңырдап жүрбөйсүң, сага жараткан ооматты берсе кош колдоп. Айтышып турса курушу акындар кантип дос болмок. Туткунда бажал келгенде тура алмак беле дос колдоп. Уайым тарта бербечи, сен убагында жокто ойлоп. Сен күйгүзүп албаң оосуңду, ойдоктоп барып от койноп. Өлсөң өзүң өлө бер, өлүмдөн эч ким тоскон жок. Ой, ажал деген ушундай, ар убакта тоскоол жок. Эми токтотолу тартышпай, ой, му тоокел кылып топтойлу эй. Тарык каңаты кирбеген, илгери таланттар өткөн миңдеген. Генийлер кандай болгонун кемчилик бизде билбеген. Жет атасын билбести, жек көрбелим тилдеген. Өз тарыхын билбестиң, ажыкең өчүрүш керек тизмеден. Ой, мана тарыктын сыры катылган Замырбактей атаке, биз сыймыктанабыз сиз менен. Ой, атабыз карыганга карабай атайын келди биз менен. Биз үчүн жалгыз сизден табылат билимдин кенин издеген. Халкымдын биздей жаштарын атам калыпка салып түздөгөн. Эмиң акындык жолдун улайбыз, атаке сиз салып кеткен из менен. Мына Токтогулдун шакирти Алымкулдай Залкардын атаке баласысыз сиз деген. Эмиң уланатай улуттун кусу, уулдарың ата биз менен. Коногу келсе Кыргызда,
Мага окшош кору тоңдобой аш куят. Сен тебелейм дебей жөн тургун болсоң дагы таш туяк. Кеңпейил кыргыз элине мен келген жокмун аш сурап. Тентектик кылсаң жанада атабыз турат жаныңда, сени комузу менен баш курат. Сен насаат сөздүн укпаган аябай чыктың таш кулак. Андан көрө жан досум атама тиле бир дайлы, ошол 12 мүчөл жаш курат. Вали. Ажыке билимсиз болсоң бакылсың, билимдүү болсоң асылсың. Електеп ырдың төкпөсөң эфирге неге чакырсың. Ауыр ойду койгон жогору, аш дебеген акынсың, тыныштыктай дозуңду таш кулак деп жатырсың, анан таш туяк деп атырсың. Албетте конокту сыйлайт тыныштык кантип сагаң асылсын. Ал эмиң атамдын тийсе таягың, ой, аябай дары мен үчүн бүгүн кычышкан жерим басылсын. Рахмат. Тынчтык менен Ажыбек, тынчтык менен дой бүттүңөр. Атабыз эмнең айтат деп менден азыраак кепти күттүңөр. Силердей жаштарым турса жанымда, жамака көрүп той камылга, ата деп турсаң урматтап менин алатоодой багымда. Силердей алмадай кестен ыржака менден аябай көргөм камылга. Журт үчүн кызмат кылгылаңы, балдарым жүрөктө кайрат барынды. Эми мен силерге бир улуулардын эскерүүсүлөрүнөн ырдап берейин. Мына Кыргызста жана өзүңөр айтып өттүңөр, атабыздын замандашы болгон Осмонкул аксакал, Осмонкул төкмө деп Ашырал аксакал окуучусу болгон айталы. Мен сурачымын, Ашке, Эстеке мен сурачымын, Эстеке, Ашкем кандай, Осекем кандай төкчү эле десем, Осмонкул төккөндө ак жаан болуп калчу дейт. Ак жаан себелеп жааганда күнү түнү жайыт төккөндө. Ошо басылбай эле төгүп турчу эле дейт Осмонкулдун ырдаганы. Ошо Осекем 30га чейин элдин арасына чыгып ырдабай жүрүптүр. Ырдабаган себеби атасынын агасы Бөлө баланын улуусу Сүйүнбай деген илгери манап болуш болгон. Ажы барган киши өзү өнөр постанча жактырчу эмес экен. Ырдаганын угуп алып бир күнү Осмонкул деп атынан айтпай, ит кубар деп койчу дейт. Ит кубар бер кел. Бу биздин уруудан ызы чуу чыккан эмес. Экинчи ырдаганын уксаң мага таарынба, экинчи ырдаганын укпайын деп койду дейт. Анан ба улуу киши айткандан кийин бир чети сыйлап ийменип, бирок ошентсе дагы өнөр болбойт дейт, ичимен арашандай кайнап. Баягы Сүйүнбай укпаган жерде кыз оюндарга барып, жаштардын арасына барып, жашырынып ырдап турган кезим болчу дейт. Анан шаарда ошо Бишкекте жүрсөм, айлыбыз жакын дейт. Бу Норус бияка арасы анча деле арыс эмес. Аман деген бир досум тердеп тепчип мени ошол жумуштап келген жеримен таап алып айтты дейт. Осмонкул, сени элдин баары издеттирип атат. Баягы өзүң эңсеген, өзүң самап жүргөн, жүрөгүңдө сүйүп жүргөн кадимки калык акын биздин айлыбызда 2 күндөн бери таң тамаша куруп берип атат. Сени аксакалдардын баары учураштырабыз деп мени жиберди, жүр деди дейт. Ошо жерден эле жумушумдун баарын жыйнаштырып туруп үйгө жөнөдүм дейт. Жолдо келе атып, а кезекте чүйдүн ырчыларынын көбү домбура черчибиз дейт. Анан үйдөн домбурамды алып алып барсак, Бөкө деген аксакалдын 8 канат боз үйү бар экен дейт. Ичи да сырты да эл. Мен барган кезде шаңкылдап какем Курманбекти ырдап атты дейт. Анан ба домбурамды алып үйдүн ичине кирейин десем эл көп, бирок тааныгандар бар. Кел Осмонкул, кел деп отуруп, акыры маңдайына барып отуруп калдым дейт калыктын. Мен баргандан кийин көп деле узабай Курманбектин аягына чыкты дейт. Өзү ошо 40ка чамалап калган кара тору мурутчан шаңкылдап ырдаган киши экен дейт. Баягы Курманбекти бүткөндөн кийин кичине эс алып, астында суусундуктан ичейин деп эс алайынчы дегенче болбой эле отурган элдер. Узарт айланайын каке, узарт.
Эми жумгалга барып деле эс алып аласың. Bir Кудай буйруп колубузга тийип калдың, эми таң тамашаңды куруп бер деп эл суранып калды дейт. Ошондо баягы Дастандырдабай жөн эле өзүнүн акындыгы менен отурган элге калык мындай да ырдап калды дейт. Саяктан келдимби солтого, салмаган тууганы ортоңо, төө баштап 9 мал берген, түпкө атаңарды колкого, бөлөнткөн далайы ырчыны, башай жибеге торкого, учурашып кетмекке, умтулуп келдим де кабактан, улама болом де кырлардын, уругун себе тараткан, томуктай кестени токомдон, таткамын ырдын де ширесин, таап айткан ырчымын, татыктуу сөздүн де жүйөсүн, тоунан элдин де баталып, менин токомо жаккан мүнөзүм. 13 жашыме чыкканда, ыргесибинде жолдогом, талантыма ба берип, токтогул өзүңө колдогон, канаты чалгындың ак куштай, кадыгакыды талпынсын, көпчүлүк калабы турган соң, каяктан акыды жашынсын, башынан бериңе жөн билген, силер балкымды билер калкымсың. Деп барып ушундай түрмөк төгүп барып токтоду дейт. Бага калык бүтөр замат эле Бөкө аксакал мени көрө калып эле, ай Осмонкул, кайда жүрөсүң элдин баарын издеттирип. Ал домбураңды, калыкка учураш. Агаң Сүйүнбайдан коркпо, мен өзүм жооп берем деди дейт. Ошончо мындай карасам, төр жакта аксакалдардын катарында Сүйүнбай агамды отуруптур дейт. Эмне кыларымды билбей калдым дейт Озакем. Бир көрүп тиги калыктан сүрдөйм. Экинчи Сүйүнбайдан корком. Комузум домбурамды дыңгыратып эле оозума ыр келбей, эмне кыларымды билбей шалдырап отуруп калдым дейт. Ошондо Сүйүнбай канча айтканы менен тууган эмеспи дейт. Же мага дем болсун дедиби дейт. Же экинчи ырдай албай уят болсун дедиби дейт. Эй Иткубар, ырда. Калыкта эле жашында сендей болгондур деп койду дейт. Ошондо эми өзү уруксат берип аткандан кийин өлтүрсө да ырдагандан кийин өлтүрсүн деп анан мындай да ырдап калдым дейт. Айылга гана калык келди деп, амандан уктум кабарды, атайы чаап мен келдим, атактуу ага аманбы, жакшыбы акең ардагым, жалпың элим мал жаның, жаркырап эсен жүрөбү, жаныңдай сүйүп алганың. Жүрөбүңө сен кырсыктан жаныңдай көргөн балдарың, жайымды кайтып берейин, жашырбай акең өзүмдөн, тууганым менен Сүйүнбай, ажыратты сөзүмдөн, акын болуп чыксамдан алкынып бала кезимден. Аргымак тандап минбедим, асылын тандап кийбедим, аргымак оозун чойдуруп аралап топто жүрбөдүм. Агамдын тартып азабына акең аргасы сагыйне күндөмүн. Курдаштар менен бир жүрүп, кыз оюнга үлгүрүп, каткырып ойноп күлбөдүм. Көздөгөн же ойго жете албай, кыстаган сырды чече албай, кутулар айла билбедим. Ушундай каке чындыгын уксаң менин абалым, калк чогулган жыйынга кескесте качып барамын. Кокустан көрсө Сүйүнбай, коркомун барбай каламын. Кайгыда жүргөн агаңдын кабагын бүрүс ачып кет, күч көрсөткөн агамдын каарын толук басып кет. Кадимкиңдей жорголоба бүгүн бир калкың элен ускаңы чачып кет. Деп туруп эки көзүм чылчым төгүп ырдап жибердим дейт. Кудай жалга вырымга акеме жагып калды окшойт дейт. Осмонкул, сенин кадам шилтешиң жакшы экен, жакшы акын болот экенсиң. Сен ал жерге отурба, кел менин жаным отур деп, жанын отургузуп алып, кайра элдин суроосу боюнча Жанышбайышка киришти дейт. Жанышбайыш ырдап бүткөнчө таң агарып атып кетти дейт. Анан эшикке чыгып эс алгандан кийин калыга айтты дейт. Осмонкул, мен силерге келген себебим, биздин айылда бир чоң кыйба сөзүмдүн досума күйөө жолдош болуп келдим эле, ушу чүй жака. Ошол жерге эгер жумушуң жок болсо, мени менен кошо жүр, кичине эрмек болуп келели деп, какемди ээрчип алып, баягы кыз күйөөнүн тою тараган жери болгон жерге барып, той бүткөндөн кийин экөөбүз одалашып алып, чүй боорунда бир айча кошо ээрчишип ырдадык дейт. Күнүгө элдин суроосу боюнча какем Жанышбайыш, Кедейкан, Курманбекти айтат дейт. Мен ушу кулак салып отуруп, бир айдын ичинде толугу менен 3 дастанын жаттап алдым дейт. Анан кийин Калык аксакалда таң калды дейт. Осмонкул, сен аябай мыкты экенсиң муну.
Муну өмүр бою мен жаттап ырдап жүрсөм, сен бир айдын ичинде эле жаттап алдың мунун баарын. Анан кетерде айттым дейт, эми каке биздин үйгө барып мейман болуп кеттиңиз деп, айылга алып келип, 2 күн элге ырдап берип, кумарын жазып, көңүлүн ачып, анан кетерде жора жолдошторум, коңшу колоңдорум баары чогулду дейт. Анан бир Метрей деген тегирменчи орус досум бар эле дейт. Кыргызчаны суудай билген. Ошол жолуккан сайын эле Осмонкул, сен ушу козуну эмне кыласың? Мен тилимди алып бир коён бакпайсыңбы? Биринчиден анча деле жем чөптү коробойт ага, багамды убара болбойсуң. Анан эң негизгиси бат эле көбөйүп кетет деп, кулак мээми жеп жүрүп 3-4 коён берген дейт. Айткандай эле бир нече жылдын ичинде коробомо коён батпай кетти дейт. Калык аксакал атка минип туруп айтты, Осмонкул, мына коёндоруңа мага бир 2-ни кармап берчи. Биздин Жумгал жакта коёндор анча жок эле, балдарым алып барып берейин, элмек болуп багып жүрүшсүн деп. Тамашалап айтып, анан аягында айтты дейт, бир айдан бери ыр өтпөдүм беле, ошонун деле акысы болсун деп койду дейт. Анан кийин өзүм да толугураак элем дейт, тердеп тепчип жүрүп, эптеп барып бир 2 туру сурагын кармап бердим дейт. Менин коёндорумду алып алып, калык аксакал мындай деп ырдап айтат дейт. Осмонкул, сенин бергениң бул асыл зот коёнго, мурду башы тынбай кыбырайт, жерге чөп койбой турган оёнго. Алып барып алып кабакка, тойгуз албай тамакка, мен көбү баран кой боломго. Биздин Жумгалда сабыз жок болсо коёндоруң, шок болсо качырып муну коёмго. 2 коён качты деп элиме кантип жар салам, ээс Осмонкул болчу деп жалпыга кантип айталам. Жана сен алып келе жатканда шоктугун мунун байкагам. Ачкараак неме көрүнгөн туш тарабын кайсаган. Бирок кадырлап уроо кылган соң койнума калтыптан алып барам. Инимдин берген сый деп, Осмонкул качырбай күнтүн кайтарам деди. Дегенде эл ду деп эле күлүп жиберди дейт. Бүбүш аялым жанымда турат эле, байкуштун чийпи чыгып кетти дейт. Ботом, Осмонкул, сен эмне жинди болгонсуңбу? Эл сыйлаган калыкка Осмонкулдун берери эч нерсеси жок, 2 коён бериптир деп эл кушак болобуз. Ач көлсөктө тиги 2 бээнин бирин жетелетип жиберди, аялым чыркырап атат дейт. Экөөбүз урушканыбыз тукканга кем мындай деп ырдайт дейт. Бүбүш келин таарынбай мен Осмонкул коён бергенге. Жөн эле күлүшсүн деп ырдадым мен мындагы келген элдерге. Силердин да оокатың өтпөй калбайбы, мага бээ берсең ар бир келгенде. Деп ошентип ырдагам деп Осокемдин эскерүүсү. Мына ушулардын мындай тамашалар аябай көп. Эми мен силерге буйруса, Кудай ден соолук берсе, аман-эсен болсок, далай эфирге чыгып элдин астына, элдин кумарын таркатып ырдап турабыз. Азыр эми мен кезекти баян барама берейин, кана баян. Агай, мынча болду, ошол залкар инсандардын баарын жер бетинде адамды көбөйтүп аткан, ак бешке бөлөнтүп аткан, ак сүтүн эмизип аткан мындай жакшы бир олтурушта, ушундай жакшы бир күндөрдө энелерди эскерип бир ырдабай койсок болбос. Өзүңүздүн шакиртиңиз, балаңыздай көргөн Аалы Туткучев, балаңыздын шакиртиңиздин энесине чыгарган Энеме деген жакшынакай чыгармасы бар эле, ошолорду жалпы ала тоодогу энелерге арнап ырдап берейин. Эстеймин жаш чагымды, тил албай айтканыңды, азабым далай тартып, ак басты чачтарыңды. Кеттим мен билим самап, күттүң го жолум карап, кең жайып тасмалыңды. Корго деп эл жериңди, тарбия бергениңди, апа мен кантип актайм, ак сүтүң эмгенимди. Солбосоң асыл денем, жер сайып башым менен, кайтарам эмгегиңди.
Байтерек қараныңыз, бақыт құт жамалыңыз, Құдайдан өмір тілеп, қишайсам таядыңыз. Жаратқан аян қылған, пайғамбар баян қылған, бейіш жай таманыңыз. Жаратқан аян қылған, пайғамбар баян қылған, бейіш жай таманыңыз. Рахмат, чоң рахмат. Мен жана Бутунчтуктун манасы айтып, Кубаттын жанагындай аксакалдарын ырнырлап турат да ошондой болуш керек. Бу кызым дагы, Мамбет дагы, Ажыбек дагы баарыңар тең ошол комузду кошо ала жүргөнүңөр, обонду ала жүргөнүңөр, жана Кыргызда 4 аягы төп жүрөгү деп коет. Жалаң эле жамак менен таң атканча эле төгүлүп ырдай бербейсиңер да. Жоро жолдоштун арасында болосуңар, улуу кишинин арасында болосуңар. Ошондо акындардын агычтары керек, дастандары керек. Эми Мамбет бир күү чертип бер. Ооба. Ушунча комуз туруп ушу жерден бир күү чертилбей кетсе болбойт өзү. Мен силерге дагы бир улуулардын эскерүүсүнөн ырдап берейин. Атам Алымкул Токтогулга жолугу эле учурунда кара ырчы деп койчу экен. Кара тоoro киши Сулайман деген ырчыны ээрчип ырдаган экен биздин айылда. Аны да жакшы акын болгон экен а киши дагы. Анан бир күнү Сулайман айтты дейт: Алымкул, менин бир курдашым той берип жатат. Ошол тойго жарчылыкты бизге берип атат. Мени менен кошо бар. Биринчи элге көрүнөсүң, экинчи элдин батасын аласың. Мындай бир жүзүң элдин астында ачылып, акындык даңгыр жолу ачылат деп мени болбой ээрчитип алды дейт. Экөөбүз барып анан жар чакырып атабыз дейт. Эми жар чакыргандан да ушундай экен, келген меймандарды тосуп,
тойдун шаанысын айтып, ойын зооктун кабарын айтып, байгелердин баасын айтып ырдайчу экен илгери акындар. Ошентип ырдап турабыз дейт, бир маалда кичине эс алалы деп экөөбүз тең аттын үстүндө турабыз. Аттарыбыз суу ичип аткан дейт, кичине бир арыктан. Бу тойдун ээси өзү бакылдаган киши экен дейт. Бир карегер атты бир жаш балага жетелетип эле, "Алып бар муну Сулайманга алып барчы. Жакшы эмгек кылды. Сулайман минип кетсин ушу тойдон. Баласы да жакшы ырдайт экен, эми анын сыйын ананраак кылам. Апар ал дагы атты" деди дейт. Бир бала суулуктап аттап келип калды дейт. Баягы арыктын ар жагында бала турат, бер жагында биз турабыз. Баланы бири карап, мени бири карап эле Сулайман ичинен кымыңдап, жылмайып күлүп калды дейт. Бир маалда эле акындык салт менен алым сабакта мени көздөй бир сабырды баштап койду. Же мени сынап көрөйүн дедиби дейт. Же элге күлкү чыксын дедиби дейт. Айтор, а дегенде эле мындай да баштап койду дейт. Көпчүлүктү көргөндө менин ырчылык жайым бар эле дейт. Анда мен айттым дейт. Карегерди көргөндө менин сынчылык жайым бар эле дедим дейт. Анда Сулайман, сынчы болсоң алым кул мурун эки көзүм байкачы дейт. Эки көзүм байкадым, тимөлөң ободо чолпон жылдыздай деп атам дейт. Анда Сулайман, үстүндө жүнүм байкачы дейт. Үстүндө жүнүм байкадым, тимеле калтары кара кундуздай деп. Баягы киши кандай айтса мен да ошондой буйдалбай ырдап атам дейт. Бир маалда баягы жетелеп келген баланын колу талып кеттиби дейт. Же турмушу кысталып кеттиби дейт. Кой, булар көбүрөөк ырдайт экен, эртерээк берип кутулайын деп атып, атты арыктан аттатып өтөйүн деп атканда эле баягы карегердин эки алдыңкы буту бүгүлүп арыкка жыгылган бойдон эле очорулуп турбай калды дейт карегер. Ошондо баягы жыгылган карегерди карап Сулайман ырдайт дейт. Мунунда муштумдай алым кул алмасы бар экен го дейт. Андай мен айттым дейт. Мун канып барып жыгылды, байкуштун талмасы бар экен го деди. Анда Сулайман, балам талмада болсоң алабыз деп атат дейт. Анда мен, күйлөнө бербе Сулайман, бүгүн күрүкүрөө жака барабыз. Карегерди биз алсак Эшенкулдун айылына, акең эмдиги жылы барабыз. Дегенде эле эл күлүп калды, баягы тойдун ээси байкуш уялып кетти дейт. Ой, жердин ап келгиле, Кудай ырган байкабай калган турбаймы деп эле бакылдап кыйкырып калды дейт. Бир жердин ап келатат, карегерге караганда тыңыраак экен дейт. Баягыны көрүп Сулайман адатында дагы мындай да баштап койду дейт. Эң алым кул желпине турган чагыңа деди дейт. Анда мен айттым дейт. Аке, жерди келди багыңа. Ишенбесең карап көрөсөң, соо жетип калды жаныңа дедим дейт. Анда Сулайман, муну Чимкент базары барабыз, үстүнө чыңдап жабабыз деп атат дейт. Анда мен, Оли атага барабыз, буга өзгөчө жабабыз деп атат дейт. Анда Сулайман, эч жеринде кемтик жок, биздин эми тынды санаабыз дейт. Анда мен айттым дейт. Эшенкулдун айылына буйрусаң эмеле жетип барабыз деп атам дейт. Анда Сулайман, күскү маал болгондо муну чоң байлыкерге чабабыз деди дейт. Мен айттым дейт, ошондона тапкан байгеге акең экөөбүз аял алабыз. Мына ушул илгеркилердин тамашалары. Эми дагы бирин айтып берейин силерге. Мынча болду. Илгери артисттер жаңы уюшулган кезде, согуштан кийинки учурган кезде шарт жок, кыйын турмушту сүргөн экен. Жөө жалаң жүрүшүп. Бул эми Исмайыл Борончуев аксакалдын өз оозунан уккам, а кишинин эскерүүсү да. Анан кийин ошо Исмайыл аксакал айтат. Алты артист айтты дейт, могу Жалал Абад тарапта Алабука жака барып концерт коесуңар, башчыңар Карамолдо болот, акча жыйноочу Адамкалиев болот деп, акыныңар Исмайыл болот деп мени кошуп жиберди дейт. 6 киши убадалашып, Фрунзадан, агазекте Фрунза экен эми. Фрунзадан май айында чыктык эле, Алабуканын чет жагына күзүндө араң жеттик дейт. Анткени кайсы айылда болсо конуп калабыз, эртеси табылса араба атка мингизет, табылбаса жөө жалаң болуп жөнөйбүз дейт, айылдан айыл кыдырып. Анан агезекте кийим кичине тартышыраак кез, баягы бут кийимдерибизди аяп, кечинде ким көрүп атты эле деп чечип алабыз дейт, тизеге чейин шымдарды түрүп алып. Анан кийин жүгүбүздү мойнубузга салып, күгүмдүү айылга кирип баратсак, жаш балдар бизди тааныбайт дейт. Бул сел аяктар келе атат деп таш менен зыркыратып уруп кубалайт дейт бизди. Мына ошондой кыйынчылыкты тарттыбыз деп Исмакем айтчу. Анан кийин четте бир колхозго барып калдык дейт. Барсак башкармасы жок экен. Бизди бир жалгыз кемпир бар эле бир үйгө түшүрдү дейт. Бул согуштан кийинки мезгил.
Анан кийин баягы отурсак кемпир колундагы даамын берип улам чайын демдеп алып келип эле арманын айтат дейт. Айланайындар келип кетип жүргөн эле үй эле. Согуш деген эмнени гана кылган жок. Чалым өлүп, балам согуштан кайтпай, келиним мени ушинтип жалгыз таштап кетти деп эле баягы кемпир кайгысын айтып отурган дейт. Бир маалда бир күүгүмдө бир тирүү тоокту бир киши бутунан кармап канаттарын дирилдетип коет дейт, алып келип тиги кишини чакырып алып кулагына шыбырады дейт, бизге угулуп калды дейт. Ушу тооктон артисттерге шорпо жасап бериңиз концертке чейин деп. Анан кийин бир маалда тигини соёюн деп атканда буту чечилип кеттиби дейт, эмне бале болуп кетти. Тоок тура калып эле калың жүгөрү бар экен, жүгөрүнө көздөй качты дейт. Аркасынан кечке өзөгө карарып отурган 6 артист, бир кемпир, 7 киши кубалап жетпей калдык дейт. Ага да капы болбойт элек, баягы тоокту кубалайм деп баратып, кемпирдин көзү жакшы көрбөйт экен, мүдүрүлүп кетип жыгылып кетти дейт. Анан Карамолдо өзү зыңгыраган киши эле дейт, ай, бул эмне башкарманын кылганы, биз оокат үчүн келиптирбизби? Кечинде Ысмайыл ушуну ырдайсың. Сен акым деп эсептебейм ырдабасаң деп койду дейт. Анан ой, илгери Тогуз-Тородо Борсунбайдын эт бергенин ырдайм деп өлүп калачтаган, ырдабайм деп айттым дейт. Жок, ырдайсың деп айтты дейт. Анан кийин эми 5 киши 5 жагынан жаалап чыккандан кийин айлам жок, эмне кылам деп. Анан кийин кечинде эл отурат дейт, бир 5-6 чыракты жагып койду дейт. Бияк тарапта эркектер, бияк тарапта кыз келиндер бөлүнүп отурат дейт. Анан эң алдына келип, башында бая элге саламдашып келатып, анан баягы тоокту мындай деп койдум дейт. Оң эңсеп келиптө силерге, мен эсендешем дой бул элге. Самап келип бул жерге, саламдашам дой бул элге. Чарчап келген убагым, калганынадан айтайын, кичине кардык кансып турамын дедим дейт. Ал кардык кандын себеби, калк атасы башкармага барын айтып берели. Алыс жактан келди деп келгендигин белгилеп, меймандарга сойсун деп, артып калса бир санын суйгашкага койсун деп, бир тоок берип ийиптир дедим дейт. Карамолдоң отурду, мунун үстү башы жалтылдайт, коос балапан экен деп. Адам калып олтурду, буту колун тарта албайт, жоош балапан экен деп. Турдалиев айтты окшойт, жатканынан дылк этпейт, боос балапан экен деп. Аңгыча балапан качты барп этип, кармаган эле ким жетип, айгышкандай көгөрүп, 6 артист кууп жөнөдүк. Анда да тоок карматпайт деп атам дейт. Асмандан 2 чакылдак кирип келдиң ой бакылдап. 8 болдук карматпайт, кай кеткени билинбейт. Калың мака түнтөкөй, карасаң көскөң илинбейт. Канаттуунун фермасы Солтобайга барганбы? Соруп ичпесе мейли деп өзү кармап алганбы? Калк атасы башкармага барганбы? Балекет жесин алар деп же баарысы кармап алганбы? Ар жактан бери өтө албай байкуш аркы өстү калганбы? Балапан көрсөң айтып бер, барып калса кайтып бер. Коросту көрсөң айтып бер, коногуң арка кайтып бер. Мекиян көрсөң айтып бер, мейманың арка кайтып бер деп күпүлдөтүп ырдап атам дейт. Мен ырдасам баягы отурган элдин бир тарабы күлөт, бир тарабы унчукпай эле жер карайт дейт. Булар бирок мени эмне түшүнбөй атабы десем, жок, баягы кыраң атка күлгөн коңуш айылдан келгендер белки жер карап отургандар ошол айылдыктар экен дейт. Мына ушундай тамашаларын көп убакытта угуп калдык кайран залкарлардын. Силер да Кудай өмүр берсе, көрө турган күнүбүз астыда көп болсун, ичер суубуз көп болсун. Ушундай жолугуп элге өнөрүбүздү тартуулап туралы. Аксакал деп, ага деп сыйраганыңарга чоң рахмат. Аман болгула, ден соолукта болгула, эл журттун батасын алып, эсенчиликте ырдап, шаңшып жүрө бергиле. Көрүүчүлөргө дагы дайыма көрүшкөнчө аман эсендикте болушуңарды тилейбиз.